Кутман күн. Урматтуу Facebook колдонуучулар, мен азыр Тордой базарындагы -1 проходдун жаңы жагында турам. Биздин базарда эч качан ушунчалык месталар, мен ушунча билгенден көп месталар завод этилген эмес да, арендага берилген эмес. Мен мына сиздерге көрсөтүп берейин азыр. Сооданын жоктугунан, рубль түшүп кеткенден контейнерлер бүт жабык турат. Биринчиден, экинчиден арендага берем деген тетигинде карабай өтүп кетиптирмин. Арендага берилет деп жазылып турат. Арендага берилген контейнерлер аябай көп. Эмне үчүн көп болуп атат? Себеби ишкердин соодасы токтоп калган июльдан баштап, мынакей мынчалык көп менен тастыктап беришет. Ишкерлер эч качан эч бир жылда мынчалык көп арендага берилген эмес. Кече Дордойдо, мына сыздаю, Дордойдо собрание болду, жыйналыш болду ишкерлер менен салыкчылардын ортосунда. Сиздер, урматтуу Facebook катталуучулар, туура түшүнүңүздөр. Ишкер эч качан салык төлөгөнгө качкан эмес, качпайт. Канча салык десе, өзүнүн төлөй турган салыкты төлөйт. Бирок азыркы 461 статьядагы ошол салыктын өзгөчө түрү кирет экен. Салыктын өзгөчө түрү кирет дегенде кече жалаң контейнерлердин ээлерин гана чакырды. Ээлер катары бардык. Биздики нөлөбүй проход мурда күнү болгон экен. Мен кече -1 проходдогулар менен чогуу кирдим, чогулушка. Ал жерде мындай деп айтып атат да. Мына, көрдүңөрбү? Сдается. Ал жерде айтып атат. Силер эгерде лицензия алсаңар, 180 000 сомдон жогору товарын канча оборотта канча миллион акчаң болсо, ошого ылайык кылып туруп көрсөтөсүң дейт. Ошол көрсөткөн товарыңдын суммасына жараша төлөйсүң дейт. Бирок ошол лицензиядагы төлөй турган акчага эч ким каршы эмес. Көптөрү туура түшүнбөй атат да, ишкерлер салыктан качып атат дегендей. Ошондой түшүнүп атышат. Салыктан качкан ишкер жок. Бирок биз эми ала турган товарыбызга Мадинадан барып ЭТТМ алат экенбиз. Анан кийин, да, я вижу. Ага. Мынакей дагы ар бир эме боюнча элдер тапшырып атышат да. Анан кийин мынтип айтып атат да, лицензия аласыңар, туура эмес ишкерге туура эмес маалымат берилип атат да. Туура эмес мына сдается, туура маалымат жеткириш керек ишкерге, себеби алар көп ишкерлер ойлоп атышат. Биз лицензияга эле жанагы 180 000 сомдон баштап төлөп койсок эле ошону менен кутулат экенбиз. Андан башка эчтеке болбойт. Анан булар айтып атат да, лицензиядан башка дагы ишкер акча төлөйбү десе төлөбөйт деп атат. Бирок мындан сырткары ИП ОСОлор болот дагы, ошол ОСОлордун цехтен чыккан товарга отдельно 2,5%-тен 4%-ке чейин салык төлөйсүңөр деди. Анан салык төлөгөндөн кийин эме болот экен. Салыкты ишкер төлөгөндөн кийин ал жактан башка кетет экен дагы. Биз Мадинадан ткань алганда 10 рулон алсак дагы счет фактура алып алат экенбиз. Счет фактураны бизде эме булар берип турат экен дагы. Анан бизге татаал болуп аткан жер, татаалдыктар биз Мадинадан биздин убактыбыз жок. Ишкер эртең менен саат 8-ден баштап, биринчи маалымат берейин. Саат эртең менен 6-да туруп Дордойго келет. Дордойго келгенден кийин түшкө чейин иштеп, түштөн кийин Мадинага барабыз ткань алганга. Мадинага баргандан кийин андан кийин цехке барабыз. Анан цехке баргандан кийин ошол менен кеч кирет. Андан сырткары биз документация кылып, ар бир счет фактура алып Мадинага барып, Мадинадан чыккандан кийин 10 рулонубуздан ушунча кийим чыкты, аны кылып жүргөнгө убактысы жок да ишкердин. Ишкерге ыңгайсыз, татаал. Вот ошону айта албай атабыз бизчи. Татаалдык жаратып атышат булар. Мындай мыйза, мындай статья эч бир мамлекетте жок экен. Мен түнү менен кошуна мамлекеттердеги ишкерлерге чалып сурап чыктым. Мен туура эмес билип алайын, мен жеринен жакшылап түшүнүп алайын салыкты деп сурадым. Бирок мен ар бир салыкчыга чалсам, бул азыркы кабыл алынып жаткан 461 статья боюнча эч бир салыкчыда информация болбой атат. Алар информация берише албай атат бизге. Ошол анан кийин эме
ошондон кийин мындай суроолор болду кечээки чогулушта. Өзүм толук айтып бере берейин. Эгерде бизде көбүнчө подреал товар беребиз. Аргасыз себеби соода болуш үчүн өзүң тааныган билгенге анын эч кандай документи жок. Бересиң, ал жыл кээде 1 жылда келет, кээде 2 айда келет, кээде 10 жылда келет, кээде келбей коет. Ошол акчабыз биз декларацияга кирбей калса, лицензияга кирбей калса кандай кылабыз деген суроого ушундай салыкчы жооп берди. Ошол акчаңар келсе, силер машина сатып алсаңар, 10 миллион долларлык машина сатып алсаңар, 10 миллион сомдук. Ошого 10% салык төлөйсүңөр дейт. Ал дегени 10 миллион сомдук товарыбызга 1 миллион сомдук салык төлөйт экенбиз. Биз себеби декларацияда көрсөтө албай атабыз да. Бул деген азыркы 461 статьянын кам деген сөз да. Биз декларацияга кантип киргизебиз? Себеби ал биздин колубузда болбосо, ал башка бирөөлөрдө, башка жактагыларда, кардарларда турат ал акча, подреал болуп. Аны биз өзүбүздүн эсепке кошо албайбыз. Анан ошону менен бирге мынтип айтышты, булар айтышты, лицензияны аласыңар деди. Болду деди. Силерге ишкерге эч ким тийишпейт. Сарсанаа болбогула деди. Анан бирок ишкерге тийишпейт деген менен ар бир товарыңарды 10 январдан баштап Чимкентский стоянкада 2 салыкчы, Каргада 2 салыкчы болушуп, бизден канча товар чыкты цехтен. Биз мисалы үчүн бир 10 рулондон 300 чыгарсак, 300дөн 200 кетип 100 калса, ошонун остаток снимать этет экенбиз да. Товарлар калды, булар кетти деп ар бирине отчет берип биз соода кылып товар саткандан сырткары отчет берген жактары, кечке биз документация менен сүйлөшүп аткан жактары жакшы. Анан ошол жактары ишкер үчүн ыңгайсыздыкты жаратып жатат. Ошого биз айтат элек, азыр бул 24-жылы бул статья кабыл алына берсе, туура эмес болот. Мораторий кылабы, кандай бир 3-4 жыл, 5-6 жылга артка кайтарып туруп, кайрадан карап чыгыш керек. Себеби бул салыкчылар, бул азыркы кабыл алып жаткан статья, ал ишкерсиз, дордойдо иштеген ишкерсиз кабыл алынган статья деп эсептеймин. Алар өздөрү, эксперттер өздөрү дордойду жеринен жакшы билбеген, биздин көйгөйлөрдү түшүнбөгөндөр айтат. Алар айтып атат, силер подреал товар берсеңер дейт. Ошол подреалды дейт эме менен нотариус аркылуу бергиле. Кандай нотариус аркылуу биз бере турган болсок, алар бизден качып кетет ишкерлер. Бизде андай система эмес. Бүт эле ишкерлер ошондой подреал беребиз, акчаны күтөбүз. Анан кийин берсе берет, бербесе бербей да коюшу мүмкүн. Ушундай. Мына азыр элдер соода жок, баары көчөдө турат, көрдүңүздөр. Мен канчалык жакшы түшүндүрө алдым, канчалык айта алдым билбейм, бирок ишкерлер менен түздөн түз иштеш керек булар. Салыкчылар өздөрүн кабыл алган болсо, туура эмес болуп калат. Азыр кээ бир кишилер айтып атат, мен дейт Екатеринбургда точкам бар эле, жабайын деп аттым эле. Эгерде ушундай тоскоолдуктар көп болуп кете турган болсо, анда мен кайра Екатеринбургга соодамды улантырам дагы. Мен бул жактагы точкамды жабам деген бир ишкер болду. Ошону менен бирге эки жүздөн тигүүчүсү бар ишкерлер айтат, анда биз Курдайга эле барып ачып алалы. Курдайда аябай жеңилдиктер бар, салык мындай чоң эмес деп айтып жатышат да. Ошондо кандай болот? Ишкерге тоскоолдук кылып, ыңгайсыздыкты жаратып туруп, анан кийин ошону менен бирге ишкерди качырып албайбызбы деп салыкчылар ойлобой аткан жокпу? Туура эмес статья менен туура эмес кылып коюп аткан жокпу? Ошону ойлонуш керек. Себеби өткөндө биз форум болду, Кытайга бардык эле. Ошол Кытайга барганыбызда Кытай мамлекетинде форумда баарысы меморандум түзүп, бизге келип иштегиле деди. Бизге келип иштесеңер, биз силерди 5 жылдык салыктан бошотобуз деди. Алар Кытай мамлекети өзү 2019 жылдан бери салыктын жеңилдетилген түрүн пайдаланышат экен. Биз форумда кечке чейин отурганда, биз котормочу менен, кулагыбызга наушник салып котормо менен отурдук. Ар бир айткан, мына мен менен барган ишкерлер тастап берет.
ар бир айткан эмелерин докладдарын мен жакшылап угуп отурдум. Алар айтып атат 2019-жылдан бери Кытай мамлекетинде экспорт 30%-га түшүп кеттир. Быйыл 2018-жылга караганда быйыл 30%-га түшүп кеттир. Ошону факт менен көрсөтүштү, далил менен. Ошолар айтып атат, эми биз ишкерлерге колдоо кылабыз, себеби бизде азыр Кытай мамлекетинде ишкер салыктын жеңилдетилген түрү менен иштейт деди. Эгерде сиз 5000 эгерде сиз келип бизге фабрика ачсаңыздар деди, ачсаңар, силерге колдоолор болот мамлекет тарабынан сөзсүз деди. Ошону менен бирге 5 жылдык салыктын 5 жылга чейин салыктан бошотуласыз деп айтты. Анан ал үчүн силер меморандум түзүп биз менен келип иштешиңер керек деди, деп чакырып атат. Алар башка мамлекеттер ишкерлерди чакырып салыктын жеңил түрүн берип жатса, Өзбекстан келип, мисалы үчүн келгиле иштегиле, кыргызстандык ишкерлер, силер салыктан бошотуласыңар, силерге муну фабрика даяр курулган фабрикалар менен бүт камсыз кылабыз, жашаган жайыңар менен камсыз кылабыз деп чакырып атса, Казакстан бизге келип иштеп бергиле деп айтса, анан биз 93-жылы өзүбүз түптөп, өзүбүз жеңилдер тармаган тиги өндүрүшүн түптөгөн кыргыздар анан кийин ушинтип эле азыр Балбрестин да түрү кетип атса, анан кийин жоготуп албайбызбы? Ошону ойлонуш керек да. Буларчы бизди ишкерлерди тегерек столго чакырабы, биз менен сүйлөшүүсү керек. Себеби бул азыркы статья ишкерди тупикке алып барат. Ошону мен айткым келди. Ошол анан кийин ишкерлер дайыма салыктын түрүн, салыкты төлөгөнгө биз даярбыз. Дагы бир жолу айтам, ишкер эч качан салыктан качпайт. Бирок ошонун ишкер менен чогуу иштелип чыккан статья, бизге ошондой статья керек. Ишкерсиз өздөр калган статья тоскоолдук жаратат. Ошо баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Сиздер менен Диля Дүйшөбаева болду. Эгер кандайдыр бир суроолор болсо, анан жооп берип коем. Мен басып жүрүп, сиздердин комментарийиңыздарды караганым жок. Ошол мына дордойду бир сиздерге көрсөтүп чыктым. Мүмкүн кээ бирки маалыматтарды туура эмес айтып койгондурмун. Себеби мен өзүм салыкчы издеп атам, мен жакшылап ушул маселелерди жеринен жакшылап изилдеп билгим келип атат. Мага эч ким түшүндүрүп бере албай атат. Кечеки мен барган суроолорго мен сурадым да, менде биякта лицензия төлөйсүң деп атасыңар. Анан мен ошо менен бүттүбү? Цехтен эчтеке төлөбөймүнбү десем, цехтен отдельно төлөйсүң деп айтты жаныма. Бирок ошол информация жалпы ишкерлерге айткан жок. Анан ишкерлер дагы баарысы түшүнбөй эле, лицензия түзүнөт экен, башка бүтөт экен ушу менен деп эле чыгып кетишти. Көп ишкерлер аны түшүнбөй атат. Бирок ошол статья кабыл алып ишке түшкөндөн кийин кыйын болуп калат. Ишкерлер кетип калышы мүмкүн. Ошо. Жакшы туруңуздар, бир сыйра.